кээ бирде бизге эми жаш балдарды апасы алып келип калат да. Анан апасы алып келген кимдин баласысың деп баягы биздин бала кезде сураганында ким баласысың десең апасынын атын айтат да. Сен анын атасын унуттурба да. Ападан эч качан урук тарабайт, атадан тарайт да. Атанын ошонун кимдин баласы болсоң, ошо тегиң ошо менен кетет да. Мына ошондой энелерге да кичине кайрылат элем. Атасын эч качан атын жоготпогула, фамилиясын. Баланчанын баласы деген болсун. Мейли, турмушта ар кандай болот да. Эки жакта болуп калышат, өтүп кеткен болот. Жакшы көрбөй калган болот. Эне менен ата үчүн баланын чатагы болбош керек да. Мына ошол жерден башталат да биринчи туура тарбия. Анан ошол балдарга мен туура түшүндүрөм. Сен деген атаң кандай, фамилияң кандай десең, анан атасынын атын айтат. Мына сен ушундай болосуң деп анан урук аркы беркисин баардыгын түшүндүрүп кетем. Жигит деген ушундай фамилия менен кетиш керек. Эртең сен баланчанын, сен дагы чоң жигит болосуң. Чоң жигит болгондо сенин атыңды айтпай, аялыңдын атын балаң айтып атса кандай кабыл аласың десем, мен урмакмын, мен тилдемекмин дейт да, көрдүңбү? Сен дагы ошондойго болбош үчүн азыр атаңдын атын айтып жүр.